Assalamu alaikum ат сүйүүчүлөр, жылкы көрмөндөрү. Накей бүгүн Жалал Абад областы Нокен району Кочкор ата жергесинен ушул сиздер көрүп турган 3 жаштагы өспүрүм сатууга чыгып атат тугандар. Өспүрүм боюнча ээси жанымда Айбек эке. Айбек эке маалыматын берет тугандар. Анда эмес Айбек эке ат каяктан келген, ошол боюнча маалыматын бере берсек эке. Өспүрүмдө көп деле маалымат болбосо керек. Улакка салын элек баке. Улакка салын элек. Улакка салын элек, э? Кудай кааласа, мынакей алган адам өзү тарбия кылып аткан анда. Так. Жазы менен малга минилди. Малга минилди, бирок азусын сайып коюп тур, жазга жаңасы дедиңиз, э? Мынакей тугандар, жазга жаңасы экен. Жаңа кой күрөң. Кашкабак башкача экен анын каректерди карагыла тугандар. Машалла, мына өз негизинен атты көзүнө карап тандайт дейт. Саяпкерлер көбүнчө мынакей аттын омурлорун кошуп мынакей. Туяктары да палбан туяктан экен тугандар, мынакей. Бирок тырнактар өсүп калыптыр, бирок неме экен, а? Мындай талпакай, мындай аттын күчтүү экени билинип турат экен туягынан элечи. Казыктары да жакшы экен аттын. Ака, бою канча чыгып калат аттын? Бою ченебе деген. Чамалуу айта бериң ака. Канчадан? 60-тан жогору чыгып калабы? Эми мына бир чамалап коюнчу. 60 чыкпай калат. Короче, чыгып калабы? Эми давай. Ат пасыракта экен, азыр мен дөңүл немеде туруп калдым. Кар сүрүлүп нарак берак болуп калыптыр 60-тан. 60-тын тегереге чыгып калат экен. 60-тын тегереге чыгып калат экен тугандар. Ошо тегин боюнча айтып бериң ака. Карабилдин түз баласы. Карабилдин түз баласы. Мали судагы, көмүргендеги мали суда көмүрген иштеткен анан Сарбеде, короче. Карабилдин түз баласы. Ошо байсалдар чыгарып жүргөн. Карабил негизинен жакшат. Түз баласы. Да кааласа аны видеолорун таап койсо болот экен. Карабилде болсо полбандар тегиз эле тааныйт. Бул Нокен өрөн тегиз эле тааныса керек. Ака, баасын канча коебуз эми муну? Баасын 300. Баасы 300 миң сом, а? Чамы болот. Сүйлөшүү жолдору бар. Содулашуу жолдору бар, а? Содулашуу жолдору болот. Ака, муну мындай кылың эми, сиз бир боюн чамалуу кылбай сизге чалгандар болуп калат. Азыр видеодон кийин эгер бош болуп калсаңыз, бир өлчөп койсоңуз жакшы болот боюнчу. Боюн өлчөп коём. Боюн өлчөп, эми баа чалган адамга боюмча экен деп айтасыз да. Анан тугандар, эки өспүрүм чыгып атат азыр. Булунусу 3 жашта, дагы менде дагы бир өспүрүм бар. Мында Кудай кааласа чыгарылат. Азыр жакындап келсе мындагы маалыматын беребиз. Мунун маалыматын толук эле бердикпи, калып кетпедиби? Айтыла турган нерселер болсо? Бардыгы эле толук эле болду. Толук эле болду, а? Басын айттык, жашын. Карабилдин түз баласы. Улакка салын элек жери зор экен да, мунун жаны бар. Алган адам өз тарбия кылып аткан. Негизи анда эмесе кийинки аттын маалыматын баштай берсек ака. Окей. Экинчи өспүрүм тугандар. Бул жазга кунан эмеспи? Жазга пишти болобу? Жазга пишти. Шуна токтото берчи бир. Биринчи. Мындай эле. Келлеси өзү бир ат деген ушул экен да. Наркында караганда мунун келлеси чоң окшойт го. Мунун теги боюнча баштай берсек ака. Жазга пишти бул. Жазга пишти болот, а? Азыр кунан. Азыр 2 жаш, жазга 3 жаш экен тугандар. Көкүрөксү. Ошо базардан жалгап алган. Ачыны кыдып аламыздар. Айындалганбыз. Мындай буруп ишне бастырып коесуң мына. Чапаяктар кенен жаны бар. Нуртилек балбан бул. Шумойдон нары карат буруп токтоттун аттын чапаяктан тартып койду. Чапаяктар негизинен кенен экен, а? Бул кичине жол менен ишне бастырып койсоң жакшы болот. Мунун жашын айттык эке, бою канча чыгып калат чамалуу? Бой. Канча 1.50? 1.50 бар да, 1.50 жогору. 1.50-тен жогорудай көрүнөт.
Басын айтың эми ака мунун. Жаныбар. 150. Бирок жакшы экен. Мынакей. Басы 150 сом экен туугандар. Сайм ошону бияка алып өткүн. Күн жактан тартайлы дагы. Мынакей эки өспүрүм чыкты туугандар. Кудай кааласа. Так, эми булардын маалыматын тегиз эле бердик окшойт ака. Мунун басын айттык, жашын айттык. Мынакей туугандар эки өспүрүм чыкты. Башка сөз жок. Неме жок ака маалымат, а? Жок. Болду анда эмесе.